саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. 1.118.000 kişi жүргөн Россиядан bir kız майда өзүнүн пикирин билдирип койгон экен. Өзүнүн пикирин. Коопсуздук кызматына чейинки даражасына жеткирип, көтөрүп, көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат. Бул маскара ушул бийликке. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул жигиттин кожоюну болуп отурган жигит айтты эле. 9-7 областы өнүккөн 7 мамлекетке бөлүп берип коюшубуз керек деп. Коркпой алардын желегин көтөрүшүбүз керек деп. Аларга эмне баа бербейсиңер? Ал кыз бир байкуш эчен жылдан бери ошол жерде иштеп, ошол жерде оокат кылып, бала чакасын багып аткан. Чиновниктерден айырмаланып, мамлекеттик казынадан жеп аткан киши эмес экен. Тишинин кирин соруп жүрүп, ошол жерде иштеп аткан кыз экен. Мен тактадым ким экенин. Ага мын чыгара саласыңар ал кызга. Анын эркин пикири бар. Пикирин айтып коюптур. Мына ушундай абалда калды Кыргызстан, момундай болду деп. Ал бүтүн экен көрсө, жана Абдылда Иманкулов айткандай, көрсө бүтүн Кыргызстандан Турбаева. Кудай жалгап калбадыбы, берип калбадыбы? Кыргыз чиновниктеринин канчасы жүрөт ушундай ой пикирлерди айтып. Канча айыл кыштактарга айрылып атат өзүнүн пикирин айтып. Ошондуктан бираз өзүңөрдү кармап жүргүлө жигиттер. Тема боюнча Тема боюнча жооп бердим. Процедурный. Мен бир рахмат. Кийинки сөз Адахам Кисенбаевичке берилет. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, бул маселе, бул долбоорду колдоого татый турган долбоор. Биз бир гана ошол бир айдан бери талкуулап, эч бир сурообузга жооп ала албай атканыбызда жатат. Ары буйтап, бери буйтап эле келип атасыздар. Колдобойбуз деген эч ким жок. Баарыбыз колдойбуз. Анан долбоордун аткарылышы 2027 деп айтып атасыз, 38 жылга деп турат. 38 жылдын ичинде. Бир түшүнүктү айтып койсоңуз да мага. Муниципалдык инфраструктураны жана негизги мамлекеттик кызматтарды колдоого 24 миллион доллар сарпталып атат да. Негизги мамлекеттик кызматтар кайсылар? Мисалы негизги мамлекеттик кызматтар бул мисалы ГРС аркылуу берилген кызматтар, ГАИ жагынан. Эмнеге берилет? Улучшение услуг, мисалы, эгерде биз бир кызматты берип атсак, мисалы ушу мектептен. Эмнеге ошону жазбайсыңар? Эмнеге ошону жазбайсыңар? Биз депутаттар силерден талап кылып атканыбыз ушул болду го. Эшматка 10 сом берем, Эшмат баланчаны бүтүрөт. Ташматка 25 сом берем. Ал үчүн бул ишти жумушту бүтүрөт. Ерматка момчаны берем, ал бул жумушту бүтүрөт деп ошону жазып келгиле деп бир айдан бери суранып атабыз. Кайланайыңдар? Эмнеге жазбайсыңар ошону? Эми карагыла. Агро азык түлүк кластерлерин бекемдөө 21 миллион дейт. Анан ушул экөөнү, үчөөнү бириктирсе, мына Чакан гранттар программасы аркылуу жергиликтүү экономикалык өнүгүү болгону 2 миллион. Ошону менен баарын кошсоң 47 миллион доллар болду. Анан 5-чи компонентке киргиздиңер, операциялык колдоо 3 миллион доллар. Бул эмне? Операциялык колдоо деген эмне? Операция колдоо деген бул проектте иштеген кишилердин азамат баракелди ар кандай кылып киргизип атасыңар да, төшөк менен үстүн жаап коюп атасыңар. Анын үстүн ана одеял менен жаап коюп атасыңар. Мен өткөндө суроо бердим эле силерге. Айлыгыңарга канча кетет дегенде айлык канча кетпейт дегенсиңер. Мына айлык деп эле жазып койбойсуңарбы? Жок, айлык да кирет, офистерде арендасы кирет, жабдыктар кирет. Жазгыла да ошону. Жазгыла да эмнеге муну операциялык колдоо. Мында канчалык түшүнбөгөндөй кылып жазса, ошончолук тез өтүп кетет деп ойлойсуңар да, айланайыңдар. Канча кызматкер аласыңар, аларга канчадан төлөйсүңөр, эмне кылган кызмат үчүн төлөйсүңөр, өткөндө айттыңар. Азыр Аристин өкүлү жооп бересизби? Жок, азыр мен Аристин өкүлүнүн өзүн чөөрөм. Өткөндө айттыңар, баш иштегендердин баары ошол жака кетип калып, өкмөттө баш иштебегендер калды дедиңер.
Ошол баш иштеген башка атыйлар канча айлык алат? Каерден жооп табабыз? Негизги бир орточо алганда айлыктын примерно көлөмү бир 60 000 сомдой болот. Ошону 38 жыл бою алып турат. Жок, 38 жыл эмес. Жок, 38 жыл бою. Жок. Анан канча жыл Бул алат? проект боюнча 27 жылга чейин. Деп атпайсызбы? Ошондо канчадан болуп атат? Орточо айлыгы 60 000 сом болот. Канча кызматкер болот ошондо 3 миллионду бөлсө? Бир 10-15 кызматкер. 10-15 кызматкер болот. Проект боюнча. Бирок ал проекттин тышкары айтып атпаймынбы, аренда болот офистердин. Жабдыктарды алуу болот. Ошол командировочный расход болот. Ошол тышкарысы кызыктырат да. Биздики ичиндегиси эмес, ошол тышкарысы кызыктырат. Урматтуу кесиптештер, биз колдойбуз. Болгондо дагы чайкоочулук жол менен эмес, түз жол менен колдойбуз. Рахмат. Бирок, рахматка шашпай турум. Бирок, мына ушул нерселерди так жазып койгула деп мен өткөндө мисал келтирдим эле. Биз Луизиана штатына барып калсак, могу жерге жазып коет экен. Ар бир айылдын фермерине жазып коет экен. Мамлекеттик бюджеттен быйыл канча субсидия алат. Ошол мамлекеттик бюджеттин долбоорунда турат. Кийинки жылга ал заявка берет экен. Мага 35 000 доллар, бирөө жазат экен 75 000 доллар. Ошолор бюджетте бар экен. Бир мамлекеттин эмес, бир округтун бюджети Чыңгыз Азаматович моомдай том болуп турат. Конкреттүү билет экен. Джон канча алат, Смит канча алат. А мына жерге силер жашырып киргизип атасыңар, айланайындар. Өткөндөгүдөн бери талкуулагандан кийин кичине четтерин чыгарып баштап атасыңар. Мына азык түлүк кластерин бекемдөө дегенге эмне мисал келтире аласыз? Мисалы, ошол Разаков шаарында эмне курасыңар? Азык түлүк боюнча. Эң алыс жайгашкан район ошол Лейлек району. Эмне кыласыңар ошол жерде? Айтпачы, азык түлүк боюнча. Азык түлүк боюнча айтып атпаймынбы? Кластерлер ишке кирет. Мисалы, эмне болуп? Баягы эле Гилиас боюнча өрүк, эмне кыласыңар ошону? Бул окуудан башталат эң биринчисиден. Экинчисиден партнерлор, будем привлекать партнеров. Үчүнчүсү, ким Гилиас, өрүк, күрүч өстүргөндөрдү чакырабыз. Макул, жакшы токтоп туруңуз. Лейлек району боюнча канча өрүк өндүрөт бир жылда? Канча өрүк? Андай маалымат менде жокму? Болбосо кантип кластер түзөсүңөр силер? Кантип кластер түзөсүңөр эгер маалымат жок болсо? Канча өрүк алат? Ошол өрүктүн канчасын как кыласыңар? Канчасын компот кыласыңар? Канчасын жанагындай кылып переработка кылып иштейсиң? Ошонун баары жазылыш керек да. Буга 800 000 доллар кетет, буга 300 000 доллар кетет деп, ошону силер бизге депутаттарга көрсөтүшүңөр керек да. Биз Баткенге барганда, Лейлекке барганда айтышыбыз керек да. Урматтуу жашоочулар, быйыл мунул комбинат бул жерде пайда болот. Мунул фабрика бул жерде пайда болот. Жандай болбош керекпи? Кандай дейсиз? Заявка бергенде, фермерлер заявка берди, ар бир заявкада өз эмеси маалыматы болот. Биз баланча өрүктөрдү өстүрөбүз, баланча как кылабыз, баланча алмадан неме кылабыз деп. Ошонун негизинде биз биринчи акчаны алып анан кийин иштетебиз деп атасыңар. Мен ушундан кийин сүйлөбөйм. Бул маселе боюнча Чыңгыз Азаматович, баары бир билгениңерди кыласыңар, оңолбойсуңар. Эч качан ачык акчаны көрсөтпөйсүңөр. Мына жерде азыр Чыңгыз Азаматович айтып аткан 8-чи пункт, бул өтө коркунучтуу пункт. Керектүү болгон учурда социалдык туруктуулукту камсыздоого кетип калды деп ушул жерде дагы бирөө келип, ал кезде сиз болбойсуз. Сизден кийинки үчүнчү келген киши болот. Ушуга жумшалып кетти. Биз кайдан билиптирбиз? Деген жооптарды айтасыңар. А эгер сиз ушул жерге эшматка момча кетет, ташматка момча кетет, ал бешик жасай турган кичине чакан ишкана курат. Бул себет жасай турган ишкана курат. Бул нан жаба турган ишкана кылат десеңиз, анда биз сурап алмакпыз барып. Сен алдыңбы ошончону? Сен алдыңбы деп. А силер аны айтпайсыңар. Себеп азыр Баткен областынын кадыр баркына жамынып муну аласыңар. Бирок Баткендин пайдасына иштейт дегенден ишенимде мен алысмын. Ошон үчүн гана күмөн жаратып аткан үчүн бизде суроолор пайда болуп атат. Мына жерде коллегаларыбыз бир айдан бери Ариске мына жерге канча кетти, ушуну 1 сааттан кийин тактап берейин, 3 күндөн кийин тактап берейин деди. Бирөөүн да ала элек.
Мен жаңылбасам, Улан мырза Нарындагы эсиңизде бар, таза суу проектісі. Не dedi? Сизге тактап берейин dedi, жазуу жүзүндө, туурабы? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, урматтуу Адахан Кемсанбаевич. Тактап беришти, сөзүн да беришти, иш жылып баштады, жерлер бөлүнүп баштады. Урматтуу Аристин өкүлү айтып койсоңуз, эмне болду Нарын боюнча? Суроо болуп калды буякта. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Улан Болотбекович, Нарын боюнча информация сизге тапшырылган боюнча иш жылы баштады. ПСДС убакыт мөөнөтүндө бүтүп атат. Сизге дагы информацияны берип турабыз. Сиз жаңы келдиңиз, макул берсеңиз керек. Биз башында ушуну айттык эле. Арис болгондон бери канча каражат алды, кайда канча жумшалды, эмне маселелер, кайсы имараттар курулду, биз тактап беребиз деп, могу жерде сиздин ордуңузда бир кыз отурган. Ошол бойдон көрө элекпиз ошол кызды. Бир ай болду, биз ала элекпиз ошол маалыматты. Адахан Кемсанбаевич, 2003 жылдан бери Арис түзүлгөндөн баштап информациянын баары чогулуп атат. Биз ал информацияны сиздерге беребиз. Кийинки жылыбы? Жок, ушул айдын ичинде беребиз сиздерге баарын. Адахан Кемсанбаевич, Аристин ишмердүүлүгү боюнча биз мындай өткөн жолу биз чечкенбиз. Буюрса көзөмөл функциябыздын алкагында өзүнчө иш алып барабыз. Азыр биринчи жолу биз тышкы миграция боюнча көзөмөл функциябызды уже ишке ашырайын деп атабыз. Биринчи маселе турат. Анан кийин Аристин ишмердүүлүгү боюнча өзүнчө биз текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Ары карап буга буйрса келебиз. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп, үмүт кылып, Аллах иман берсин силерге деп, инсап берсин силерге деп, азыр колдойбуз. Бирок мен ишенбейм. Колдойм, ишенбейм. Ишеним ушунчалык жокко чыгаргансыңар. Адахан Кемсанбаевичке берилет. Урматтуу кесиптештер, менде суроо эмес, мен суроолорго жооп ала албайм билем. Бир өтө кыйын жагдайга калып калды өлкө. Мына азыр министрлер кабинетинин башчысынын орун басары чет жака кетүүчү адамдардын санын көбөйтүү боюнча иш жүргүзүп атабыз деген сөз бул. Уят маселе. Эдил мырза бул абдан уят маселе, башка эл укпасын. Көбөйтүп бер деп берип аткандар деле өздөрүнө жараша берип аткандар, бирок силер өкмөттүн атынан сүйлөп атканда ал сөздү айтканыңар уят маселе. Борбордук Азиядагы калкынын саны боюнча эң аз элбиз. Сыртка кишилерибизди кетире албай кыйналып аткан өкмөттүн кажети барбы бизге? Ошону бир чоң жетишкендик катарында айтып атасыңар да, сыртка кеткендердин санын көбөйтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Айналайындар, абайласаңарчы ушундай сөздөрдү. Эл укса эмне дейт? Анан кээ бирлер берип коюп атат, бул жака да жиберсеңер, бул жака да жиберсеңер. Айналайын. Сыртка чыгарбай үйдө алып калуунун үстүндө иштеп атабыз деп сөз айтпайсыңарбы? Сыртка кеткендер кайра келе албай калып атат деп. Сыртка кеткендер келсе да идеология, психология өзгөчөлөнүп келип атат деп. Биздин байлыгыбыз ушул жердин астындагы темир, көмүр, алтын эмес, жердин үстүндөгү элибиз деп айтпайсыңарбы силер? Бул расмий мамлекеттик идеологияга айланып кетти. Бул коркунучтуу жагдай. Кыскасын айтканда, урматтуу кесиптештер, биз эки суроонун тегерегинде болушубуз керек. Сыртта жүргөн кыргыздардын конституциялык укугу сакталып атабы? Биринчи суроо, жок деп жооп беребиз. Экинчи суроо, кыргыз жараны дүйнөнүн кай жеринде жүрсө, кыргыз бийлиги алардын укугун коргоого милдеттүү деп жазылып турат конституциябызда. Ошол милдетти аткарып атабы бүгүн бийлик? Жок деп жооп беришибиз керек. Бүттү да. Эки суроо, эки жооп. 1.118.000 киши Россияда 1.063.000 киши Россияда иштеп атат. Алардын жарандык укугу сакталып атабы? Жок. Шайлоо укугу сакталып атабы? Жок. Анан эмне деген суроо беребиз биз башка? Эдил мырза, либералист катарында, демократ катарында, адам укугун коргоочу катарында каттуу кыйкырчу элеңиз. Ар бир жарандын укугу бизге маанилүү деп. Сиз айтыңызчы, Россияда канча жарандын укугу, шайлоо укугу сакталып атат?
Канча пайыз? Ооба. Шайлоого катышуу укугунун канча пайызы сакталып атат? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз дасыккан юрист катары билесиз, сыртта жүргөн биздин ар бир жаран тең укуктуу. Ал 1 миллион киши топ болуп жашайбы, же бир канча мамлекеттерде 1 киши жашайбы? Значит, биз чет өлкөдө ошондой шарт түзүп аткан болсок, анда Зимбабведен баштап, значит, Аргентинага чейин бардык мамлекеттерге ошондой шайлоо участкасын ачып беришибиз керек. Ал бир жерде мындай көп экен деп туруп, бир жерде аз экен дегенде. Жок. Эдел мырза, жок. Эгерде шайлоочулардын саны 2000ден ашса, шайлоо участкасы түзүлөт. Шайлоо кодекси боюнча. Ал жерде 5, 10, 20, 30, 40 миң болуп, анда эмес. Кеп мыйзам жөнүндө кетип атат. Жакында эле кечээ өткөндө биз Тонга королевствосу менен түзбөдүкпү, экономикалык кызматташууну. Ал жерде бир кыргыз өмүрүндө барган эмес, барышы да мүмкүн эмес ал жака. Мен аны айткан жокмун. Мына Россияда 1,63,000 кыргыз жашаган жерде канча пайыз конституциялык укугу сакталды? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз мага суроолорду берип атасыз. Бул жоопторун сиз жакшы билесиз, анткени көп жылдан бою сиз иштеп келатасыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу төрага, биздин өкмөткө тарабын айтып атасыз, биз ушинтип эле көбөйтүп атабыз, чыгарып атабыз. Жок, мен дагы бир жолу тактоо үчүн айтып коеюн. Азыркы президенттин тапшырмасы боюнча тескери ушул жерде биздин иш орундары ачылып атат. Анан шарттар көбөйтүлүп, жанагындай ыңгайлуу, жакшы, жумшак шарттар. Эми жаштарыбызга азыр биз жаш мамлекет экенбиз. Жылына эмгек рыногуна 180 миң бала чыгып атат. Бул өнүккөн мамлекеттер үчүн дагы бир проблема болушу мүмкүн. Ошондуктан ал сөздөрүңүзгө биз ал өзүңүздө, бирок урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мына кечээ күнү, өткөн бир канча күн мурун сиздин партияңыздын жооптуу бир мүчөсү биздин мамлекеттин бүтүндүгүнө, керек болсо мамлекеттүүлүгүнө шек келтирилген бир сөздөрдү айтып атат. Эдил мырза, мындайда төө десе б дегениңерди токтоткойчу элден. Мен сизден сурап атам, конституциялык укук канчалык пайыз сакталып атат деп атам. Ошондуктан биринчи башка мамлекетте жүргөн укуктар боюнча мен айтып коеюн, бул конституциябызга, биздин бүтүндүгүбүзгө шек келтирилген бир маселе болуп атат. Ошондуктан мен расмий түрдө министрлер кабинетинин атынан сизден талап кылам, сиздин партияңыз расмий түрдө ал мүчөңүздүн сөзүнөн өзүңүз Эдил Жолдубаевич, сизге суроо берилди. Эдил Жолдубаевич, тартипке чакырам сизди. Сизге суроо берилди. Депутат сизге суроо берип атат. Сиз таптакыр башка маселеге өтүп атасыз. Конкреттүү түрдө эми шайлоочулардын укугу боюнча жооп берип койсоңуз. Бардыгы мыйзамдын чегинде болушу керек, жана конституция толук так аткарылып атат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, аны толук маалыматы бар. Анан өзгөчө өзү мыйзам чыгаруучу катары сиздин өзүңүздүн колуңузда кандайдыр бир сунуштарыңыз болсо, биз дайым даярбыз. Бирок бир эле мамлекетке көз каранды болбостон, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сизден биз суранабыз дагы, чакырабыз, сизден талап кылабыз. Жалпы Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн, сиз бүтүндүк деген партиянын өкүлүсүз. Ошондуктан биздин бүтүндүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, суверендүүлүгүбүзгө, көз карандысыбызга шек келтирүүнү токтотуңуз. Эдил Жолдубаевич, сиз конституция сүйлөп атасызбы? Бул башка бийликтин бултагы. Сиз азыр көзөмөл функцияны алкаганда өкмөттүн өкүлү катары сиз бияка келип баянама жасашыңыз керек, маалымат берип коюшуңуз керек. Бул эмне деген? Сиз башка вообще маселеге өтүп атасыз. Сизге депутат азыр суроо берип атат. Сиз жооп беретинде маалымат берип коесузбу? Анан кийин уже башка жерге чыгып ошол жакта сүйлөшсөңөр болот. Туурабы? Канча пайыз кыргыз жаранын конституциялык укугу сакталып атат? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, биз азыр Кыргыз Республикасы жөнүндө сүйлөшүп атабызбы, же сиз кайсы мамлекет жөнүндө сүйлөп атасыз? Сүйлөбө бирдеме аны болобуз. Мен кыргызча жооп. Эмедечи
7000 адам катышыптыр да 28 ноябрда Россия Федерациясы боюнча 59.000 шайлоо укугуна ээ. Калган жүздөгөн 100 миңдегендер эмнеге катышпай калды деген суроону берип атат. Мен жалпак дыйканча берейин сизге. Жооп берип коюңузчу, түшүнүп калсаңыз. Калгандары эмнеге катышпай калды? Каттоого турган шайлоочу шайлоого катышат. А ким каттайт аны? Шайлоо комиссиялары каттайт. Кантип каттайт? Ошол шайлоочу значит, кайрылса ошону каттайт да. Кайрылып катталбай аткандарды эмне кылыш керек? Ал шайлоочунун эрки. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз билесиз, биздин Кыргызстаныбызда, мына Бишкегибизде, Ошубузда канча пайыз адам шайлоого катышып атат. Бул тилекке каршы ошондой көрүнүш. Кайран. Адахан Кимсанбаевич, биякта Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү бар. Ал жооп берип койсун. Нурлан Чукоевич. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Кочукеев Нурлан Чукоевич. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиздин сурооңузга мен эле жооп берип коеюн. Бүгүнкү күнү туура белгилеп кеттиңер. Ошол шайлоо боюнча өзүнчө бир көйгөйлөр болуп атат да. Өзүңүз баарыңыздар эле билгендей, акыркы шайлоо көрсөттү. Шайлоочулардын катышкан саны абдан төмөн пайызга түшүп кетти да. Өзгөчө чет өлкөлүк катышкан шайлоочулар боюнча айта турган болсок, биз акыркы жылы 21-жылы дагы 10 участокты ачкан болчук. Чет өлкөлөрдө, Россиядагы жалпысынан алганда бардык шайлоо участкалары 59 түшкөн. Шайлоочулар катталган шайлоочулардын саны 84.128 адам түшкөн болчу. Бирок шайлоого келип катышкан адамдардын саны болгону гана 9.825 адам болду. Мындайча айтканда 11.068. Кыскача айтканда мындай. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, биздин бийлик сыртта жүргөндөрдү мүмкүн болушунча шайлоого катыштырбаганга бардык аракетти жасайт. Бул арам. Бул арам ой. Биз билебиз анын түбүнөн. Экинчиси, кайран берген суроо деп айтып атпаймынбы? Мына ал Ички иштер министрлигинин орун басары болуп турат. Бизде жанагы документтерин жоготуп жиберген кыргыз жарандары аябай чоң азапка түшкөн да. Документин жоготуп жиберген кыргыз жарандары элчиликке барат. Элчиликке барса полициядан справка алып кел дейт. Полициядан андай справка алыш дээрлик мүмкүн эмес. Мен тек гана ушуга көңүлүңөрдү буруп койгум келет. Жооп издебейм мен, жооп азыр кажети жок. Экинчиси, ушул убактылуу иштеп аткан кыргыз жарандарынын эмгек келишими боюнча дарыгерди камсыздандыруудан катталган, бирок алардын балдары катталган эмес. Алардын балдары дарыгерлик кызматты ала албайт. Мана ошону дагы сүйлөшүү жолдору менен чечсе болобу? Болот. Ата-энесинин келишим документин балдарына дагы жайылып койсо болобу? Болот. Эмне тоскоолдук болуп атат ошого, Эдил мырза? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул азыркы учурда Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында келишимдерибиз бар. Ошондой шарттар тиги эмгектенүүчү биздин жарандын мүчөлөрүнө, жалпы үй бүлө мүчөсүнө бардыгына жайылат. Ошон үчүн камсыз кылышы керек. Ал жерде менимче бир канча биздин, балким бир канча эмгек мигранттардын өздөрүнүн маалыматы жетишсиз болгондугунан болуп атат. Анткени билесиздер, көпчүлүгү ошол эле балдарын мектепке орнотуп, поликлиникага катталып, пенсия фондуна катышып, бардыгы иштеп атат. Менин оюмча бир жерлерде маалымат жетишпеси керек да. Анан алар ошол балким берки биздин коңшу туугандарга салыштырып эле ошолордун шарты менен жүрүшөт. А Кыргыз Республикасынын жараны албетте ал жерде тең ата, тең укуктуу болушу керек. Андай жок. Ошолорду иштеш керек. Соңунда, урматтуу кесиптештер, 1.118.000 киши жүргөн Россиядан бир кыз майда өзүнүн пикирин билдирип койгон экен. Өзүнүн пикирин. Коопсуздук кызматына чейинки даражасына жеткирип, көтөрүп, көкөлөтүп, мына жерде турган Байсаловго чейин ушул маселени трибунадан айтып атат.
Бул маскара ушул бийликке. Бул уят маселе. Өтө чоң уят маселе. Бул жигиттин кожоюну болуп отурган жигит айтты эле. 9-7 областы өнүккөн 7 мамлекетке бөлүп берип коюшубуз керек деп. Коркпой алардын желегин көтөрүшүбүз керек деп. Аларга эмне баа бербейсиңер? Ал кыз бир байкуш эчен жылдан бери ошол жерде иштеп, ошол жерде оокат кылып, бала чакасын багып аткан. Чиновниктерден айырмаланып, мамлекеттик казынадан жеп аткан киши эмес экен. Тишинин кирин соруп жүрүп, ошол жерде иштеп аткан кыз экен. Мен тактадым ким экенин. Ага мынча асыласыңар ал кызга. Анын эркин пикири бар. Пикирин айтып коюптур. Мына ушундай абалда калды Кыргызстан, момундай болду деп. Ал бүтүн экен көрсө, жана Абдулда Иманкулов айткандай, көрсө бүтүн Кыргызстандан Турбаева. Кудай жалгап калбадыбы, берип калбадыбы? Кыргыз чиновниктеринин канчасы жүрөт ушундай ой пикирлерди айтып? Канча айыл кыштактарга айрылып атат өзүнүн пикирин айтып? Ошондуктан бир аз өзүңөрдү кармап жүргүлө жигиттер. Тема боюнча Тема боюнча жооп бердим. Процедурный. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.